Саламатсыздарбы? Бүгүн текстти кантип туура түзүү жана сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдору боюнча маалымат беребиз. Мисалы, Асан бүгүн кечке иштеди. Ал чарчаган жок. Асан кечинде китеп окуду. бул текст эмес, бул жөн гана сүйлөмдөр. Бул сүйлөмдөрдү маанилик жактан бири-бири менен байланыштырып, текстке айлантууга мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Асан бүгүн кечке иштеди, бирок чарчаган жок. Тескерисинче, кечинде дагы китеп окуду. Демек, логикалык жактан байланышып, чакан текст түзүлдү. Текст деген эмне? Сүйлөм менен тексттин кандай айырмасы бар? Сүйлөм бул кыска маалымат. Ошол бир нече кыска маалымат биригип текстти түзөт. Текстте бир нече сүйлөм логикалык жактан бири-бирин толуктап, бир мааниге ээ болот. Демек, сүйлөм тексттин бир бөлүгү. Мисалы, бул 3 сүйлөм биригип текстти түздү. Эртең менен кеңсеге келип, күнүмдүк жумуш планын түздүм. Андан соң маанилүү долбоорду карап чыктым. Түшкү тынууга чейин команда менен жыйын өткөрүүгө да жетиштик. Сиз айрым текстти окуганда дароо түшүнөсүз. Ал эми кээ бир тексттерди канчалык окусаңыз да түшүнүү кыйын болот. Эмне үчүн? Демек, текстте логикалык байланыш жок. Логикалык байланыш тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштырган көпүрө десек болот. Көпүрө жок болсо, сүйлөмдөр бири-бири менен байланышы үзүлөт. Тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруу жолдору. Логикалык байланыш. Сүйлөмдөр бири-бири менен ыраттуу байланышып, улам кийинки сүйлөм мурунку сүйлөмгө жаңы маалымат кошуп толуктап турат. Анткени ойдун андан ары өнүгүүсүнө тексттеги ар бир сүйлөм өз салымын кошот. Кызматчы сөздөр. Сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн кызматчы сөздөр абдан көп колдонулат. Анткени ошондой болсо да, демек, мындан тышкары, андан соң, бирок, ошол себептен деген сыяктуу кызматчы сөздөр тексттин мазмунун бекемдейт. Синонимдер. Синонимдерди колдонуу текстти көркөм кылат жана орунсуз кайталоого жол бербейт. Маанилеш сөздөрдү туура тандасаңыз, оюңуз таасирдүү болот. Тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруу үчүн кандай кызматчы сөздөрдү колдоносуз? Бүгүн мен эрте турдум. Бирок аба ырайы абдан суук экен. Ошентсе да эшикке чыгып, таза абада бир аз сейилдедим. Ошентип, бүгүнкү таңым жагымдуу маанай менен башталды. Андан соң үйгө кирип, ысык чай ичип, жумушка жөнөдүм. Сөздөрдү маанисине карап толуктаңыз. Текстте ойдун башталышы жана жыйынтыгы абдан маанилүү. Мисалы, Тема: эрте туруунун пайдасы. Эрте туруу адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу. Таңкы сейилдөө жүрөк кан тамыр системасын чыңдап, дем алуу жолдорун тазалайт. Табият менен жакын байланышта болуу көңүлдү көтөрүп, энергия берет. Мээ активдешип, күн бою сергек жүрөсүң. Жыйынтыктап айтканда, эрте туруп таза абада сейилдөө ден соолукту чыңдайт жана активдүү жашоо образын түзөт. бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Кийинки сабактардан амандашканча саламатта болуңуздар.